Алдыңғы 30 мүнөт аралығында Нур телеканалының журналистері жана мен Айганыш Туратбек кызы өлкөдө жана дүйнөдө болуп жаткан акыркы жаңылыктар менен тааныштырабыз. Эфирде Нур Ньюс маалымат программасы. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү чыгарылышта. Сузакта келин 2 баласы менен иске ууланып каза болду. Былтыр февралда да Талас районунун Кара Суу айылында иске ууланып 7 класстын окуучусу апасы экөө каза болгон эле. Ири суммада акча доолаган милиционер кармалды. Ал Бишкектеги кафелердин биринде 35 000 сом акча алып жаткан учурда колго түшүрүлгөн. Кыргыз-казак чек арасындагы унаа тыгынына ким күнөөлүү? Казак тараптын талабы жүйөлүүбү? Балдар ооруканасындагы жаңжалга адилеттүү баа берүү үчүн комиссия түзүлдү. Сенат өкүлдөр палатасынын Дональд Трамптын импичмент боюнча сунуштарын четке какты. Сузак районунун Кызыл Сеңир айылында 33 жаштагы келин 2 баласы менен иске ууланды. Бул тууралуу райондун акими Эрмек Омошов билдирди. Окуя 23 январда түндө катталган. Алар үй ичиндеги мешке көмүр жагып, ошого ууланып калышкан. Эч ким билбегендиктен уулангандар 2 күн үй ичинде жатып калышканын Эрмек Омошов билдирди. Жергиликтүү бийлик 3 адам каза болгон үй бүлөгө материалдык жардам берүүнү караштырып жатат. Айылдаштардын айтымында каза болгон келиндин күйөөсү Орусияда эмгек мигранты болуп иштөөчү. Каза болгон уулу 7 жана кызы 5 жашта болгон. Былтыр февралда да Талас районунун Кара Суу айылында иске ууланып, 7 класстын окуучусу апасы экөө каза болгон эле. Бишкекте өзүн милиционер катары тааныштырып, ири өлчөмдө акча доолап жүргөн деген шек менен бир адам кармалды. Ички иштер министринин маалыматына караганда, ал бир келинди жыныстык мүнөздө коркутуп, 60 000 сом талап кылган. 21 январда милиция ыкчам операция жүргүзүп, аны Бишкектеги кафелердин биринде 35 000 сом акча алып жаткан учурда колго түшүргөн. Тинтүү учурунда чөнтөгүнөн коомдук көзөмөл коомдук бирикмесинин күбөлүгү табылган. Ички иштер органы бул адам ушундай эле жол менен башкаларды да опузалап жүргөн болушу ыктымал деп шектенүүдө. Ички иштер министринин криминалдык милиция кызматынын аймактык башкармалыгынын ыкчам кызматкерлери жасалма акчаларды алып жүргөн чет элдик жаранды колго түшүрдү. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Шектүү кошуна мамлекеттин 30 жаштагы жараны болгон. Ал жасалма акчаларды таратууга аракеттенген. Шектүүнү текшерген учурда анын жанынан 5 дана $100 купюра чыккан. Банкноттор бут кийимине катылган болуп чыкты. Экспертиза акчалардын жасалма экенин аныктады. Чет элдик шектүү кармалып, Ош милициясынын тергөө жайына камакка алынды. Сот анын баш коргоо чарасын карап, камакка алууну чечти. Учурда сотко чейинки өндүрүш уланууда. Тергөө бул кылмышка тийиштиги бар башка жарандарды аныктоо ишин улантып жатат. Бишкекте өспүрүм кызды сойкулукка мажбурлаган 3 аял кармалды. Бул тууралуу Баш каланын ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда, Ленин райондук милициясына былтыр ноябрь айында жергиликтүү тургун кайрылып, кимдир бирөөлөр анын психикалык жактан оорулуу 16 жаштагы бөлөсүн караколдон күчкө салып алып кетишкен деген айткан. Ыкчам иликтөө иштеринин натыйжасында өспүрүм кызды Бишкекте сойкуканалардын биринде кармап турушканы аныкталды. Бул факт кылмыштар менен жоруктардын рейстерине катталып, сотко чейинки өндүрүш башталды. 32 жана 27 жаштагы 3 аял кармалды. Алар азыр Бишкек милициясынын убактылуу кармоочу жайында отурат. Жыл сайын Кыргызстандын 60 000 жараны өз өлкөсүндө же чет жакта кулчулукка кабылуу коркунучуна туш болот. Бул тууралуу жакында Бишкекте киши сатууга каршы жыйында Бириккен Улуттар уюмунун баңгизаттарга жана кылмыштуулукка каршы башкармалыгынын өкүлдөрү билдиришкен. Кыргыз-казак чек арасындагы унаа тыгынына экономика жана транспорт министрлиги күнөөлүү. Мындай пикирин оор жүк ташуучулар коомдук бирикмесинин төрага орун басары Айдар Турсуниязов билдирди. Айтымында казак тараптын талабы жүйөлүү, бирок Кыргыз өкмөтү айдоочуларды ага даярдаган эмес. Мындан улам ар жыл сайын Ак Тилек өткөрмө бекетинде тыгындар пайда болуп келет. Кыргызстан менен Казакстандын чек арасындагы узун кезек күтүүлөрдүн пайда болгонуна бир айга жакындап калды. Бирок буга карабастан маселе ачык бойдон турат. Айдоочулар коңшу мамлекет транзитти өткөрүүдө электрондук пломбаны талап кылып, ал эми бош машиналарды тоскоолдуксуз кое берип жатканын айтышууда. Казактардын кара турганыбызга 1,5 ай болуп кеттик. 1,5 айдан да ашып баратабыз.
казактардын кармаган сыйра бизде чип жок деп атат да, чип. Бизде эми көп нерсе жок. Чип, жанагы СПС биздин тил боюнчачы, транспорттун тили боюнча жана СПС жана каланингтерге разрешение берет. Ошондойлору жок. Мунун баарын Минтранс менен Минэкономика жасаш керек болчу. Экөөнүн шалакылыгынан ушуга кабыл отурабыз да. Эгерде ошонун баарын бизге канча жолу арыз жаздык, премьерге да жаздык, ошонун баарын убагында бизге даярдап бергенде азыркыдай ситуация болбойт болчу. Белгилүү болгондой, ушул тапта Ак Тилек өткөрмө бекетинде кезекте турган унаалардын саны 150ге чукулдап калган. Андагы айдоочулардын кээ бири 1-2 күн, айрымдары 3 күндөп кезек күтүп жаткандарын айтышты. Вот уже второй-третий сутки стою на таможне. 2-3 күндөн бери чек арада турабыз. Ал жактагылар кандай тейлеп жатышат билбейм. Бирок айдоочулардын бардыгы да таанышууда. Айрыкча Казакстан тараптан бизди өткөрбөй кыйнашты. Кыргыз тараптан маселе жок, алар дайыма өткөрүп келет. Казакстандын чек арасында жылдын башында ар дайым ушундай көйгөйлөр жаралат. Жылдын ортосунда жакшы тыгындар болбойт. 1 саат, 1,5 саатта өтүп кетебиз. Өткөрмө бекетиндеги кырдаалга өкмөт коңшу мамлекетти күнөөлөп, жүк ташуудагы кошумча текшерүүлөр Евразия экономикалык биримдигинин шартына каршы келерин билдирген. Аткаруу бийлиги Казакстан менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын айтканы менен маселе чечиле элек. Депутат Руслан Казакбаев чек арадагы көйгөйдү чечүү боюнча премьер-министр анчейин аракет жасабай жатат деп эсептейт. Айтымында бул маселе президенттердин, өкмөт башчылардын деңгээлинде гана чечилиши ыктымал. Бұл мәселені бір чоң саяси деңгээлде көтөрүш керек деп ойлойм. Мунун бардыгын толуккандуу мисалы президенттердин деңгээлинде Сооронбай Шарипович, Казакстан президенти Касым-Жомарт Токаевич менен деңгээлинде бул көтөрүлүш керек. Премьерибиз болсо бул маселелерди чечүү боюнча түздөн түз көптөгөн иш сапарларды жасап ошол Астанада болобу, Москвада болобу премьер-министр өзү же вице-премьерлер ошол жактан чыкпай отуруп иштесе туура болмокко деп ойлойм. Биздин кошуналар менен, ошол эле Казакстан менен, Өзбекстан менен, Тажикстан менен көп маселелер саясий деңгээлде гана чечилет. Биз биринчиден ошо ЕСке киргенде биздин өкмөт тим эле ошол биз жыргайбыз, биздин ишкерлер жыргайт деген сөздөрдү айтышканда, бирок азырында карасак тескерисинче болуп атат да. Эми чындыгында биз даярдыгы жок эле биз ЕСке мүчө болуп кирип алган экенбиз. Ошондуктан мурдагыдай эле ошол өздөрүнүн товарын жүктөп алып, барып ушунда чек арада бул эми Казакстандан азыр ушул биздин чек арадан өткөзбөй жатат. Биздин канчалаган жүктөрүбүз бар, Россиядан кайтып келбеди мисалга. Ал канча өзү деген расход тартып отурат мисалгачы, туурабы? Бундай көрүнүштөр чындыгында жакшы эмес көрүнүш деп ойлойм. Кечээ аткаруу бийлигинин айрым мүчөлөрү өкмөттүн шалакылыгынан жапа чегип, күндүн суугунда чек арада өтө албай калган жүк ташуучулардан кабар алышты. Маалымдалгандай, айдоочуларга шарт түзүү үчүн чатырлар тигилип, акысыз ысык чай берилип баштаган. Анархан Алтымышева, Равшан Тойчиев, Нурньюз, Бишкек. Бүгін 22 январда Ысык-Көл облысына караштуу Түп районунда саясатчы Садыр Жапаровдун талапкерлери акция өткөрдү. Тынчтык митингинин уюштуруучуларынын бири Бакыт Ибраев билдиргендей, иш-чараны Түп райондук администрациясынын алдында уюштуруу тууралуу өтүнүч акимчиликке жөнөтүлгөн. Митингге болжол менен 150 киши катышты. Кумтур маселесине байланыштуу өкмөткө каршы чакырыктары менен белгилүү болгон саясатчы Садыр Жапаров 2013 жылы Караколдо митинг уюштуруп, Ысык-Көлдүн ошол кездеги губернатору Эмилбек Каптагаевди барымтага алган деген айыптын негизинде 2017 жылы кармалган. 2019 жылы ноябрь айында Садыр Жапаров президенттен ырайым сураган. Мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков журналисттер үчүн уюштурулган декабрдагы басма сөз жыйынында Жапаровдун арызы каралып жатканын жана мыйзам боюнча чечилиши керек экенин айткан. Саламаттык сактоо министрлиги номер 3 балдар клиникалык ооруканасында дарыгер менен бейтаптын ортосунда болгон жаңжалга адилеттүү баа берүү үчүн комиссия түздү. Бул тууралуу министрликтен кабарлашты. Маалыматка караганда комиссиянын курамына Саламаттык сактоо министрлигинин медицина кызматкерлеринин профсоюз өкүлдөрү жана Кыргыз медицина ассоциациясынын өкүлдөрү кирди. Министрлик медицина кызматкерлерине карата жасалган мыйзамсыз иш-аракеттерди айыптайт жана жарандардын медициналык кызмат алып жатканда этикалык, укуктук нормаларды сактоону суранат деп айтылат маалыматта. Эске салсак, Бишкектеги номер 3 балдар клиникалык ооруканасында кайрадан жаңжал чыкты. Бейтап ангина менен ооруп жаткан баласын ооруканага жаткырбай койгон дарыгерге жулунуп, урушуп кеткен. Окуянын видеосу соц тармакка жарыяланды.
Қазақ қаймана аты менен танымал Умар Маратовтың жактоочусу үн катты. Ал Маратовты кылмыштуу топтун мүчөсү эмес, тагылган айыптарга далили жок экенин билдирди. Бирок жактоочунун айткандары суу кечпей турганын Ош шаардык милициясы билдирип төгүндөдү. Күч органдарындагы маалыматка караганда Каймана Казак аты менен белгилүү жаран кылмыштуу топтун мүчөсү катары каттоодон туруп, өспүрүм кезинен бери 16 кылмыш боюнча жоопкерчиликке каралган. Оштогу Казак Каймана аты менен таанымал Умар Маратовдун жактоочусу маалымат жыйын куруп, шектелип жаткан кылмыштарга анын эч кандай тиешеси жок экенин билдирди. Тактап айтсак, буга чейин калаадагы кафелердин биринде бычакталган бала боюнча жана жашы жете элек кызды зордуктоого анын катыштыгы жок экендигин айтты. Ал Маратовду күнөөлүү дегидей, тиешелүү далилдер жок экенин кошумчалады. Булар казакты камады 3 күн мурун, мен алып келдим. Мага Маратов чалып айтты, эже мени средства массовой информация шундай кылып атат. Мен барайымчы, булар эмнеге шундай мени кылып атат? Кел дедим. Анан экөөбүз кирдик, следствие жашнакай, следственный действие өткөздү. Анан камады 98 статья менен УПК боюнча камады. Анан бул айтты, мен күнөө кылбасам кирип кете беремби? Эшикти тоого өлүп калса, мага иле беретпи деп. Он тоже свою обиду сказал. Я же адвокат. Мен буну интересini защита кылам да. Бирок жактоочунун маалыматын Ош шаардык ички иштер башкармалыгы туура эмес дейт. Буга себеп Казак атка конгон жаран ички иштер башкармалыгында кылмыштуу топтун мүчөсү катары каттоодо турат. Ал өспүрүм кезинен баштап 16 кылмышка шектелип, жоопкерчилиги каралган. Ага кошумча былтыркы жылы эле анын үстүнөн 4 кылмыш иши козголгон. Бул Казак деген Каймана аты бар ички иштер министрлигинде атайын тизмесинде кылмыштуу топтун мүчөсү катары турган жигит бала кезинен баштап, өспүрүм кезинен баштап, жалпысынан 16 жолу кылмышка жоопкерчилигине тартылган. Былтыркы жылдын гана анын үстүнөн 4 жолу кылмыш иши козголгон. Бул Казак аттуу Каймана бар жигитти бул кылмыштуу топко тиешеси жок деп айтуу, бул карышкырды кой жебет деп туруп койлордун арасына кошуп коюу менен барабар. Биздин позиция ушундай. Кылмыштуу топтун мүчөлөрү сөзсүз абакта отуруш керек. Алар болсо коомдук коопсуздукка эч кандай таасирин тийгизбеш керек. Кафедеги баланын бычакталышы боюнча Казак менен кошо Мырзамидин Жусупов да болгон. Анын айтымында баланын жаракат алышына тиешелери жок эле. Бекетте турган учурда негизсиз милиция кызматкерлери күчтөп кармап кетишкен. Буга кошумча тартип сакчылары аларды кыйнап, уур токмокко алып, Жусуповго тиешелүү делген. $1900 акчасына кол салышкан. 3-4 саат кыйкырды да ошончолук сабашты окшойт. Анан мен дагы досума тишпей келесем, коридордо мен деле урушуп талкалап элечи. Ошо коридордо урушуп жана баса калышып эле ошо жана акчам бар эле алып кетишти. Канча акча ошону? $1900 бар эле. Ошо Нурбек Айтбай уулу айткан ошол жерде ИВСке кирип, эми кандай десе мен өлөйүн деп ошол жерде дисине кабыргам сыңып, укпай баштарым эме болгондо кирип кетип атсам, ошол жерде дагы айтып атат да, мен ошого наразы болдум менчи. Сен шашпай тургун, мен сени түрмөгө алып келдими, мен сен түрмөдө чиритем деп жөөс. Милиция кызматкерлерине карата нааразы пикирлерди Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Замир Сыдыков төгүнгө чыгарат. Анткени укук коргоочулар негизсиз иш алып барышпайт. Баары мыйзам чегинде дейт. Ал эми кызматкерлердин акчаны алгандыгы же алган эместиги боюнча иликтөө иштери жүрүүдө. Мындан улам эгер ал далилденсе, күнөөлүүлөр жазасыз калбай турганын убадалайт. Милициянын анын ичинде Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын позициясы ушундай. Ички иштер органдарында кандайдыр бир мыйзам бузуулар, тартип бузуулар боло турган болсо, алар сөзсүз түрдө кызматтык жоопкерчиликке тартылыш керек. Албетте ал келтирилген айыптоолор далилденсе. Кылмыш жоопкерчилигинен качуу үчүн, кылмыш жоопкерчилигинен эптеп эркиндикке чыгуу үчүн көпчүлүк жарандар ушу мени милиция урду, сокту, сабады деп айтышат. Бул модага айланып бара жатат. Мен айтып кетмекчимин, бүгүнкү күнгө чейин бир дагы милиция кызматкеринин ургандыгын атайын көзөмөл органдары дагы, улуттук коопсуздук комитети дагы былтыркы жылдын эсебинен бир дагы далилдеп көрсөтүшү элек. Буга чейин токмок жеп ооруканага түшкөн Улан Райымбековду да сабаганга Казак атка конгон Умар Маратов шектелип кармалган. Бирок ага тиешелүү далилдер жок экенин жактоочусу билдирүүдө. Эске салсак, Казак бир канча ирет уурулук жана каракчылык беренелери боюнча соттолуп, үй камагына чыгарылган. Бирок ага мындай чечим чыгарган Ош шаардык сотунун судьясы Айнура Сулайманова учурда кызматынан четтетилген. Бактыгүл Мирадилова, Адилет Нышанбаев, Нурньюз.
Программабызды чет элдик кабарлар менен улантабыз. Сенат өкүлдөр палатасынын импичмент боюнча сунуштарын четке какты. Абхазияда президенттик шайлоо кампаниялары старт алды. Алдыда ушул жана башка чет элдик кабарлардын топтому. Кытайда пневмониянын жаңы түрү менен ооруп өлгөндөрдүн саны 9-га жетти. Бул тууралуу Кытай Эл Республикасынын тазалык жана саламаттык сактоо министрлиги Ли Бен шаршемби күнү эртең менен билдирип, оорунун кесепетинен кайтыш болгондордун саны 9-га жетти. Ал эми ооруну жуктуруп алгандардын саны 440 киши болду. Бул элдеттин алдын алуу боюнча активдүү чараларды көрүп жатабыз, деди. Мурдагы маалыматта коронавирус менен ооруп калгандар 324 киши болгон. Өлкөнүн 14 аймагында катталып 6 кишинин өлгөндүгү айтылган. Медиктердин айтымында коронавирус жөтөл, тамак оору, көкүрөктүн кысылуусу сыяктуу белгилерге, ошондой эле бир канча күнгө созулган баш оору, чыйрыгуу да болушу мүмкүн. Өзгөчө иммунитети алсыз жаш балдар жана кары кишилердин бул вирусту жугузуп алуу ыктымалдуулугу көбүрөөк болууда. Ооруну жуктуруп алгандарда пневмония жана бронхиттин белгилери байкалат. Белгисиз жугуштуу оорудан сактаныш үчүн Орусия чек арасында жана аэропортунда текшерүүнү күчөттү. Орусиянын вирусология жана биотехнология борбору 21 январдан тартып чек арадагы өткөрүү бекетинде аэропортто сырттан келгендерди текшерүү күчөтүлгөнүн маалымдады. Маалыматка ылайык, ооруканалар бул дартка шектүү адамдарды бөлүп дарылоого даярдалган. Орусия Кытай менен 4200 чакырымдан ашуун аймагында чектешет. Жыл сайын өлкөгө 1,5 миллион чамалуу кытайлык туристтер келет. Москвадагы Шереметьево аэропорту АФЭП агенттигине маалымдагандай, Кытайдан учуп келген каттамдардын жүргүнчүлөрүн текшериш үчүн кошумча санитардык көзөмөл жагынан чара көрүлөт. Жүргүнчүлөр учактан түшүрүлбөй туруп, алардын дене табы өлчөнөт. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров менен коргоо министри Сергей Шойгу орус өкмөтүндөгү мурунку кызматында калышты. Ошондой эле ички иштер министри Владимир Колокольцев менен өзгөчө кырдаалдар министри Евгений Зиничев да кызматын сактап калышты. Путин мурдагы башкы прокурор Юрий Чайкага Түндүк Кавказ федералдык округу боюнча президенттин атайын өкүлү болууну сунуш кылды. Бул тууралуу президенттин басма сөз катчысы Дмитрий Песков билдирди. Анын айтымында кызмат тууралуу Путин менен Чайка көзмө-көз жолкан учурда сөз болгон. Песков Чайка мындай сунушту кабыл алганын же четке какканын тактаган жок. Өкмөттүн курамы Орусиянын президенти Владимир Путиндин конституциялык реформа тууралуу сунушунан кийин алмашты. 8 жылдан бери өкмөттү жетектеп келе жаткан Дмитрий Медведев Путиндин Федерация кеңешиндеги кайрылуусунан соң кызматынан кеткен. Анын ордуна салык кызматынын башчысы Михаил Мишустин келген. Президент Путин жаңы өкмөт курамын ар тараптуу деп баалап, өкмөт олуттуу түрдө жаңыланды. Ошол эле учурда бизде мурдагы өкмөттө иштегендер да бар, деп билдирди. Америкада Конгресстин жогорку палатасы Сенат шейшембиде президент Дональд Трампка импичмент жарыялоо жараяны боюнча башкы эреже жоболорду бекитти. Анын алдында өкүлдөр палатасы сунуш кылган 11 жобо четке кагылды. Талкуунун жүрүшүндө республикачыл сенаторлор жаңы күбөлөрдү чакырууга жана жаңы документтерди иликтөөгө макул болушкан жок. Сенаттагы демократтардын лидери Чак Шумер жаңы күбөлөр жана жаңы документтер Украинага бериле турган аскердик жардамдын кандай жагдайлар менен берүү кечеңдегенин ачыкка чыгармак деп эсептей турган айтты. Сенат импичмент маселесин бир жумага жакын карашы ыктымал. Байкоочулар Трамптын партиялаштары республикачылар көпчүлүктү түзгөн Сенат импичментти колдобой коерун болголошууда. Өткөн айда демократтар басымдуулук кылган өкүлдөр палатасы президент Дональд Трампка импичмент жарыялаган. Анда Кошмо Штаттардын 45-чи президентине кызмат абалынан кыянат пайдаланган, Конгресстин иликтөө иштерине тоскоолдук кылган деген айып коюлган. Атайын кызматтагы булак анда Кошмо Штаттардын президенти Трамп менен Украина лидери Владимир Зеленскийдин телефон аркылуу сүйлөшүүсүндө өзүнүн башкы саясий атаңдашы Джо Байден менен анын уулу Хантер Байдендин Украинадагы иштерин иликтөөгө ынандырган деп маалымат берген. Америка президенти мындай дооматтардын баарын четке каккан. Абхазияда президенттикке талапкерлердин үгүт кампаниялары бүгүндөн тарта расмий түрдө старт алды. Бул тууралуу өлкөнүн борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Тамас Гогия билдирди. Маалыматка ылайык үгүт иштери 11 февралга чейин уламакчы. Төраганын айтымында шайлоого 15 миллион рубль бөлүнөт. Алдыда президенттикке талапкерлер борбордук шайлоо комиссиясынын лингвистика комиссиясына атайын абхаз тилинен экзамен тапшырып, абхазча дил баян жазып, өзү тууралуу айтып бериши керек. Эске салсак, 13 январда Абхазия президенти Раул Хаджимба наразычылыктан улам отставкага кеткен. Анын артынан эле вице-президент Аслан Бартис да кызматын тапшырган.
Өзбекстандын жаңы шайланган Оли Мажилис палаталары Абдулла Ариповду кайрадан премьер-министр кылып бекитүү боюнча токтомду кабыл алды. Маалыматка караганда парламенттик дээрлик бир добуштан Ариповдун талапкерлигин колдогон, болгону 3 сенат добуш берген эмес. Буга мамлекет башчысынын сенаттардын бардыгын дайындай электиги себеп болгон. Белгилей кетсек, жогорку палатанын 30 мүчөсүн Шавкат Мирзиёев бекиткен, дагы 3 орун ваканттык бойдон калууда. Эске салсак, Өзбекстанда парламенттик шайлоо 2 тур менен 2019-жылдын 22 декабрында жана 2020 жылдын 5 январында өткөн. Буга байланыштуу Өзбекстандын министрлер кабинети жаңы парламентке өз отставкасы боюнча кайрылуу жолдогон. Ага премьер-министр Абдулла Арипов кол койгон документ парламент алдында окулуп, 2 палата тең колдоо берген. Грециянын парламенти Екатерина Сакеларополуну президенттик кызматка бекитти. Аны добуш берүүнүн биринчи айлампасында 300 депутаттын 261 колдоду. Кесиби боюнча юрист 63 жаштагы Сакеларополу ушул жылдын март айында кызматтык мөөнөтү аяктап жаткан Прокопис Павлопулостун ордуна келмекчи. Грецияда президенттин ыйгарым укуктары чектелген жана бийликтин символу катары гана каралат. Бирок биринчи жолу бул кызматка аял киши келгени грек коомчулугу үчүн саамалык болуп калды. 2 жыл мурун Сакеларополу Грециянын тарыхында мамлекеттик кеңеште жетектеген биринчи аял болуп калган. Бул конституциялык орган жана ошол эле маалда өлкөнүн жогорку административдик сотунун да милдетин аткарат. Бишкектеги Манас эл аралык аэропортунда Үрүмчүдөн келген жүргүнчүлөр коронавируска текшерилип жатат. Бул тууралуу аба майдандан кабарлашты. Санитардык карантиндик пункттун адистери тепловоздордун жардамы менен дене табы көтөрүлгөн адамдарды аралыктан аныктоо боюнча күн сайын иш алып барып жатышат. Аэропорттон белгилешкендей 2020 жылдын 23 январынан 1 февралына чейин Үрүмчү-Бишкек-Үрүмчү каттамы токтотулат. Себеби Кытайда бул күндөрү жаңы жыл майрамы белгиленет. Эскерте кетсек, декабрдын аягында Ухань шаарынын Хубей провинциясында белгисиз өпкө оорусунун жайылганы байкалган. Учурда Чжэцзян жана Гуандун провинцияларында 10дон ашык адам карантинге жаткырылган. Акыркы маалымат боюнча аталган вирустан Кытайда 9 кишинин көз жумганы айтылды. Коронавирус өзүнө 30дан ашык вирусту камтыйт. Алгач ирет 1965 жылы пайда болгондугу байкалган. Адамдардын үй жаныбарларынын куш, чочко, ири мүйүздүү малдардын саламаттыгын жабыркатат. Оорудан дем алуу органдары, ишеги карын, нерв системасы зыян тартат. Кооптуу бул вирустун Кытайдан сырткары Түштүк Корея, Япония жана Таиландка жайылганы айтылууда. Коомдо жана сиздерде болуп жаткан акыркы көйгөйлөрдү эфир аркылуу жеткирүүгө ар бириңиздердин мүмкүнчүлүгүңүздөр бар. Ал үчүн биздин телеканалдын мобилдик репортеру иштеп жатканын эсиңиздерге салабыз. Тарткан видеоңузду жана кабарыңызды 0553 53 0005 WhatsApp номерине жөнөтсөңүздөр болот. Бүгүнкү күн мына ушундай жаңылыктар менен коштолду. Сиздер менен мен Айганыш Туратбек кызы болдум. Саламатта калыңыздар.